Когда ты улыбнешься мне, даже стану суперменом, отберу силы извне. А пока льется дождь, разрывает меня грусть, я скучать теперь и стану. Бүгін 8 февраль күні Чоң-Таш айыл аймағында Бишкек шаарынын 4 районунун жаш өспүрүм курактагы 400гө жакын балдардын башын кошуу менен биргеликте аларга кышкы маанай тартуулоо максатында сонун масштабдуу спорттук иш-чара уюштурулууда. Анда эмесе биргеликте алардын кызыктарына күбө бололу. Свердловский, не вижу ваших рук. Прекрасно. А теперь поднимаем все правую ручку наверх. А теперь левую. Поздравили, поздороваться, но мне кажется, все уже замерзли. Да, есть такой момент. Хорошо. Сейчас, друзья, нам бы нужно с вами немного разогреться и потанцевать. Друзья, танцевать любите? Ай, не слышу! Свердловский, не вижу ваших рук. Прекрасно. А теперь поднимаем все правую ручку наверх. А теперь левую. Теперь правую, левую, правую, левую. А теперь ножку. Все поднимаем. Окружились в одну. Быстрее, 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 покружились. Теперь в другую. Садимся, встаем. Место больше так не делай. Хорошо, ну а теперь все вместе за нами. Саламатсыңарбы, урматтуу биздин көбөктөр, кыздар, окуучулар, спорт сүйүүчүлөрү, баарыңыздарды кыш майрамы менен куттуктайбыз. Өзүңөр билгендей, жыл сайын келип жүргөн балдар билсе керек. Бул адапка айланган жыл сайын ушул январь-февраль айында Бишкек шаарынын 4 районунун окуучулары, анын ичинде спортту сүйгөн балдарыбыз баарыңар келип ушул жерден кичине убакыт болсо дагы белеңиңерди алып, ойноп, бириңиздер менен таанышып, мэриянын атынан, дене тарбия жана спорт департаментинин атынан баардыгыңыздарды кыш майрамы менен куттуктаймын. Баары лыжа тебүүгө. Кышкы майрамы балдар үчүн балалыктын эстен кеткис күндөрүнүн бири болуп калды десек жаңылбайт окшойбуз. 8 февраль күнү Чоң-Таш айылындагы тоо борунда салттуу баары лыжа тебүүгө кышкы майрам өткөрүлдү. Бишкектин 4 районунан келген 400дөн ашуун балага унутулгус эмоциялар жана майрамдык маанай тартууланды. Иш-чара концерттик программа менен башталып, анда балдардын маанайын көтөрүү үчүн аниматорлор, спорттук эстафеталар жана кызыктуу конкурстар өткөрүлдү. Ар бир катышуучу эсте каларлык белектерге ээ болуп, дагы да майрамга көрк кошту. Мындан тышкары аталган иш-чаранын катышуучуларынын бардык керектүү шарттары эске алынып, кышкы майрамдын катышуучулары үчүн ысык тамак уюштурулган. Бул жакта баягы өзүңөр билгендей азыр кабинет министровдун өзүнүн жобосу чыккан. Ушу окуучу балдарды бир жакка чогултуп алып кетерде, ошонун өзүнүн атайын требованиялары болуп калды да. Ошонун баарын быйылкынын баарын кичине оорураак болгону мурун балдарды алып кетип калчу да. Азыр болсо ошонун баарын карап, бул жерде май кызматкерлери, ден соолук врачтары, МЧС, атайын биздин кызматтагы милиционерлерибиз жаш балдар менен иштеген. Ошонун баарын тегеретип, бул жерде баягы администрацияларга, акимияттарга чоң ыраазычылык айтыш керек. Ошол биргеликте балдарды топтоп беришти. Бул жерде эми быйыл балдарга көңүлүн көтөрүп, кыш мезгилинде ойноп, бири-бири менен таанышып, мындай сплоченность болуш керек депчи. Арасында азыр спортту сүйгөн балдарыбыз бар, жакшы окуган балдарыбыз бар, ошонун баары тандалып келип отурат да. Ушундай сонун жерге чакырышты, биздин мектептин балдары дагы келдик. Анан спорттук оюндар болуп жатат, ошого катышып жатабыз. Анан биздин мектеп өзүбүздүн район боюнча аркан тартыш жана башка оюндар боюнча биринчи орунду алдык. Кубанып жатабыз ал жагынан дагы. Как думаете? Урматтуу телегөрүүчүлөр, өзүңүздөр күбө болуп тургандай, бул жакта кичинекей курактагы жаш балдар үчүн оюн зооктору уюштурулса, бул жагында спорттук иш-чараларга, спорттук оюндарга кызыккан адамдар да табылганын көрүүгө болот. Не слышу! Эми аталган иш-чаранын коопсуздугун толук түрдө көзөмөлгө алуу үчүн жеринде милиция кызматкерлери, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жана тез жардам кызматкерлери көзөмөл жүргүзүүдө.
Бүгүн эстафета ойнодук, аркан тартыш. Абдан сонун экен бул жер. Жагып атабы? Шойлоксаңарбы? Жок. Футбол ойнойли дегенбиз, бирок албай коюшту. Анан эстафета ойнодук да. Чүкө. Аркан тартыш жакты. Аркан тартыш? Аркан тартыштыңарбы? Бир жолу утулдук, бир жолу уттук да. Кайсы район менен аркан тартыштыңар? Свердлов, анан 1-май району. Ана футбол, баскетбол. Бул жактан кайсы оюндарды ойнодуң? Кайсы оюн жакты сага? Магалы балон тышыш. Бүт ойындар эле биякта бар экен. Мы только катались там, да, просто кайф. Да, мустапканский кайф. Эстафета. Аркан тартышкан. Аркан тартыш жактыбы? Биз 3 жол уттук. 3 жолу уттуңарбы? Ким менен тартыштыңар арканды? Балдар менен, анан дагы кыздар менен. 20 кыз болуп, 5 баланы утуп салышты. 20 кыз, 5 баланы. Бизге баарыбызга балон тепкенге жакты. көбүнчө аркан тартыш жакты. Ичи көбүрөөк болду. То же самое ошол эле болду. Агайлады, бутуп кетип. Вообще агайлады. Кышкы спорттук оюндар балдардын ден соолугун чыңдап, физикалык жана психологиялык өнүгүүсүнө чоң салым кошот. Иммунитетти бекемдеп, организмдин суукка туруштук берүү жөндөмүн жогорулатат. Бул чуңдарды, сөөк жана муундарды чыңдап, дене түзүлүшүн туура калыптандырат. Жүрөк кан тамыр системасын жана дем алуу органдарын чыңдайт. Лыжа тебүү, муз тебүү жана башка спорт түрлөрү дененин тең салмактуулугун өнүктүрөт. Реакцияны тездетип, дененин туура кыймылдашуусун камсыздайт. Командалык оюндар аркылуу ынтымактуулук жана достук мамилелерди өнүктүрүшөт. Кышкы спорт таза абада өтүп, балдардын экологияга болгон сүйүүсүн жана аң сезимдүүлүгүн арттырат. Компьютердик оюндардан алаксытып, активдүү эс алуу мүмкүнчүлүгүн түзүп берет. Кышкы спорт менен машыккан балдар ден соолукта болуп, физикалык жана психологиялык жактан өнүгүүгө жетишет. Ошондуктан ата-энелер балдарын активдүү эс алууга үндөп, алардын спортко болгон кызыгуусун колдоого алышы керек. Ал эми бүгүнкү иш-чара көптөгөн жаш өспүрүмдөрдүн спортко деген кызыгуусун алда канча арттырды десек да жаңылбайбыз. Бүгүн өзүм классымда бар 5-6, 7 класстарда келгем. Ал класстар менен кошулуп, окуучуларыбыз, сабак берген окуучуларыбыз менен чогуу келип көңүл ачып кетели деп биз да келип отурук. Бул жакта иш-чара жакшы болуп атат, балдар көңүл ачып. Болгон сууктан бир аз үшүп кеттик эже, болду, кире берсек болобу деп машинага кылышып атат. Азыр эми бул иш-чарасы бүтүп калды, эми өз балдарды алып бир аз көңүл ачтырып болушун анан кийин кайта алып кетебиз мектепке Руки твои на пульс, что со мной не так долго, залечи меня. Одно это до ступора, так и не сильно будоражит. Надо мной кто-то угорает, судьба только ты. Одно это до ступора, так и не сильно будоражит. Надо мной кто-то угорает, судьба только ты. Она редкий вид цветов, трогать ее не советую. Иш-чараны Бишкек шаарынын мэриясынын дене тарбия жана спорт, туризм жана жаштар менен иштөө департаменти уюштурду. Иш-чаранын максаты кышкы спорттун түрлөрүн жайылтуу, спорт жана активдүү эс алууга болгон кызыгууну бекемдөө. Ошондой эле массалык иш-чаралар аркылуу алардын коомго аралашуусуна өбөлгө түзүү. Баары лыжа тебүүгө майрамы Борбор каланын жыл сайын өткөрүлүүчү кышкы салтына айланды. Айдемет Токталиева, Аталай Шабданов, Атайын чыгарылыш, УТРК Спорт.